Bak. Oldu. Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз өзгөндөбүз туугандар. Бул жерде эки жылкыны сизге тартып көргөзөбүз. Бул биринчи номердеги жылкы туугандар. Жашы 1,5 жаштагы калта тай, жабагы тай. Ушул турушунда мынакей караңыздар, бою 1,65 см чыгат экен. Кайманаты ээси хан деп коюптур буну. Себеби бул жылкынын атасы бою 1,82 см чыккан жылкынын кулундарынан экен, тукумунан туугандар. Мынакей караңыздар. Тору 1,5 жаш, бою 1,65 см жөн чыгат экен. Эгерде 2 жыл дагы чоңойгон болсо туугандар, атасындай бою бар бир жылкы болсо керек деп ойлойм. Андыктан мына биринчи номердеги жылкы 1,5 жаш, баасы 200 000 сом деп коюлуптур туугандар. Мынакей улактарын да ушундай жапырып турган жылкы экен. Атасы 1,82 улактын жылкысынын баласы экен туугандар. Ошон үчүн ушундай багыда коюлуп атат. Мынакей караңыздар туугандар. Аябай сыны дагы жакшы калта тай экен. Баасы 200 000 сом кеми бар. Ошондо $2,900 айланып калат. Жанынан тартып көргөзөйүн. Бул биринчи номердеги 1,5 жашар. Кимге жаккан болсо, алдыда мен номерди койдум. Ошол боюнча чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Экинчи жылкыны азыр тартып көргөзөбүз туугандар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр бул жылкынын аркаңкы мүчөлөрүн дагы тартайын. Мынакей сүдүрөп кетип атат. Секин. Мынакей кимге жаккан болсо. Сүдүрөп кетти дагы. Кимге жаккан болсо чаласыздар. Бул 1,5 жаштагы тайды сурайсыздар, ээси менен байланышып, сүйлөшүп туугандар алсаңыздар болот. Мына жанынан келгенде дагы боюнун бийиктигин мына өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Бул биринчи номердеги калта тай болду туугандар, жабагы тай. Жабагы тай, калта тай деген спор азыр бул каналда жүрүп жатат. Кандай айтылаары. Андыктан көрүңүздөр туугандар, жакса чалыңыздар. Бул биринчи номердеги жылкы болду. Кийинки жылкыны тартып көргөзөбүз. Аябай курс жылкы ал дагы. Мынакей хан. Азыр бул жылкыны басканын дагы бир тартып коелу. Мынакей адамды сүдүрөп кетип атат. Так. Мынакей достор, экинчи жылкыны тартып көргөзүүнү биз баштадык. Бул жылкы жашы боюнча биринчи эле айтып өтөлү, жашы 3 асыйдагы теке улактын жылкысы экен. Боюнун бийиктиги жанагы биринчи тартып өткөн тайдын, 1,5 жаштагы тайдын бою менен эле аз мас чоң болсо чоң болгондо, бирок барабар эле экен. Мынакей туугандар, бул 3 асыйдагы 6 жаш боюнча айтканда, баасы боюнча бул жылкы 130 000 сом деп баасы коюлуптур. Азыр бул жылкыны чабып бастырып көрөбүз, бурулуштарын сынайбыз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Азыр жанына келели, бул жылкынын көкүрөктөрүн тарталы. Кандай жылкы экен өзүңүздөр баа берип, баасын айтыңыздар. Буту колу негизинен таза экен. Бул жылкынын биринчи бурулуштарын көрүңүздөр. Кандай экен өзүңүздөр дагы баамдап. Андан кийин алыс каралыкка жана жакын каралыктарга чуркатабыз. Кар эригендигине байланыштуу мындай ат сыйгаланып турган өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мынакей караңыздар, камчы колдонулбай жүгүргөн бул жылкынын баасы 130 000 сом. 130 000 сом бул доллар менен эсептегенде туугандар $1,900 болуп калат. $1,900
сөзсүз түрдө кемитилет, баалашасыздар. Андыктан туугандар, мисалы үчүн жакшы баалашса базарда деле өзүңүздөр көрүп атасыздар. 250 миң деген жылкыны 200ге 180ге дагы алса болот. Андыктан сиздер дагы бул жылкы жаккан болсо баалашып, алдыдагы номерлерге чалып, сүйлөшүп туугандар алсаңыздар болот. Эгерде көрүп кетем десеңиздер, өзгөнгө келип эле ошол номерге чалсаңыздар, бул жылкынын ээсинин дарегин сиздерге айтат. Ошол жерге кел десе, келип көрүп, жакса алып, жакпаса көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Андыктан 2 жылкыны сиздерге тарттык. Бул 3 асый, мурдан мурункусу 1,5 жаш. Экөөнүн кайсы бири жаккан болсо, биздин каналдын катталуучулары жазыңыздар, оюңузду комментарийге билдириңиздер туугандар. Бул жака бастырма. Ээси айтты, такала турушу дагы бул жылкынын жакшы деди. Андыктан кимге жаккан болсо чалып, сүйлөшүп келип көрүп кетесиздер туугандар. Бүгүнкү көргөзүүнү биз 2 жылкыны тартып берген Замир болду туугандар. Саламатта калыңыздар.